Көз камандар кимдер жана алардын келиши. Ногой хандын 4 уулу болгон. Алар Орозду, Бай, Үсөн жана Жакып. Ногой Орчун хан, чоң хан экен. Бүтүн татар Ногойго нөкөр болуп, атар мылтык, чабар кылыч, катуу кызматтарында татарлар гана кызмат кылат. Ошол себептен татарлардын бир аты Ногойчул болуп, Ногой аталып кеткен экен. Калмак казак Ногойдун кол астында болуп, Ногой хан 104 жаш жашап дүйнөдөн өткөн экен. Караган каракалмактар Маңгулга баш койгон. Маңгул, Кытай баары биригип келип, Кыргыздын кандыгын бүтүрүп, кайта басып алып, колундагылардын өкмөтүн өздөрүнө тартып алышат. Кыргыздарды баш көтөртпөй басып турган Кытайларга балчылардан төмөнкүдөй кабар келет. Жакында Кара Кыргызда Манас деген баатыр туулат. Ал Азияны бүтүндөй башкарат. Муну уккан Эсен хан Кытайдагы сынчылардын баарын чакырып, элди кыдыртып, Манасты издетет. Акыры сынчылар Азиреттин кара тоосун ашып, Алайдын арасынан Ногой балдарын табышат. Көз каман деп атап Үсөндү кармап, ошол себептен Көз камандын балдары деп аталып калган. Жакып 17 экен ошол мезгилде. Аны да кошо кармаган. Орозду ханды балдары менен Ташкент жакка алып барып койгон. Байды Алайга таштайт. Жакыпты Алтай тоосуна алып барып, Маңгулдан Бөйөндүн уулу Чаянга коет. Үсөндү катын балдары менен Самани менен Кытайдын арасына Жууша деген жерге, Дөңгө деген элге коет. Ошондой кылып тараткан кыргыздарды. Бүтүн Түркстанды Кытай калмак басып алгандан кийин кыргыз, казак Алтай тоосунда турган. Абдан кор болушкан. Жакыптын атасы Ногойдун Шыгай жана Чейир деген 2 иниси болот. Чейир өлгөндөн кийин Жакып анын аялы Шаканды өзүнө алат. Акыры бара-бара Шакандын өз аты өчүп, анын күйөөсү Чейирдин аты менен аталып кеткен. Кийинчерээк Жакып Чаян деген байга малай жүрүп, Чаяндын кызы Багдөлөттү да алган. Ошентип Манас 40 жылдан кийин туулат. Манас эр жетип Түркстанды Кытай менен калмактан бошотуп алып, аларды Бейжиңге сүрүп, кандыгын абдан чоң жүргүзөт. Үсөн муну укканда Түркстанга Манастын үстүнө келүүгө кумарланат. Үсөн 24 жашында байланып кеткен эле. Ошентип калмактан үйлөнүп 6 балалуу болгон Үсөн өз атын жоюп, Көз каман атка конуп, 74 жашка чыкканда чып-чылгый калмак болуп, Алтайды басып илеге түшүп, чүйгө жетсем деп, Кыргызга кетсем деп келе жаткан экен. Ошол учурда Манас өзүнүн колун таратып жиберип турган чакта казак, калмак кармашып, Көкчө Манаска кабар жөнөтөт. Ошондо Манас элден бөлүнүп жалгыз Көкчөгө барайын, көңүлүн алайын деп барган экен. Ал казак менен калмакты жараштырып, калмакты өз журтуна жиберет. Ошол учурда Манас Тарбагатай тоосунун башына чыгып карап турса, карааны аз, калдайган туусу бар бирөөлөр келе жатат. Бул эмне, жан? Деп Манас таң калат. Кол дейин десе көчтөй, көч десе туу көтөргөн. Эмне да болсо эси жок, эсирген бири го. Муну билмекке Манас жолго чыгат. Келе жаткан көчтү утурлай бастырган Манаска Бакай бир канча жоокерлери менен келип кошулду. Ошентип алар мүнөз кую калмак сындуу жөө жүргөнү да, төө мингени да бар, уй мингени да бар, ага уч кашканы дагы бар адамдарга жолугушту. Алардын жайын билмекке беркилер салам айтканда, Үсөн үтүрөйүп калмакча мөндү пайнаны айтып жоо узатты. Ага беркилер кыраган катка күлүп калышты. Күлкүнүн жайын түшүндүрүп, мусулманча салам айтуу парз экендигин Бакай Үсөндүн тобуна түшүндүрүп берди. Бакай силер кимсиңер деп суроо узатканда, Үсөн же болбосо Көз каман мындай жооп айтат. Уругум угуз кандан тарайт. Атым Үсөн. Кырга чыкканда кыргыз атка калганбыз. Самар, Сапар тушунда Орто Азия, Түркстанды алганбыз. Өз алдынча бөлүнгөндөр өзбек болушту. Ак пайгамбар тушунда Акеша аттуу бабабыз болгон. Аны айта берсек узун сөз.
Түпкү атабыз төбөй, төбөйдөн көгөй, көгөйдөн ногой, ногойдон шыгай, шыгайдан чыйыр деген 3 уул. Ногойдун уулу Үсөн менмин. 24 жашымда тери кийгизип башыма, Жуушаңгыр жерине дөңгө элине айдап барып таштады. Жуушаңдын шымал жагында Даңгы тоонун бели. Белден ашып түшкөндө кийикти багып мал кылган Самайыт деген түрктүн эли. Жанубу Байкал көлү. Күн чыгышы жагында Тундуранын эли. Бияктан айдап кеткенде менин көзүмдү таңып көргөзбөй айдаган. 60 жашка келгенде Манастын атагын уктум. Туугандын азары болсо да безери болбос деген ой менен иним Жакыпты, анын уулу Манасты издеп чыктым. Бул сөздү уккан Бакай Үсөндүн мойнуна асылып кучактап калды. Буга таң калган Үсөнгө кыргылчал жайын түшүндүрдү эле, ал да кубанып Бакай менен Манасты кошо кучактады. 40 чоро туш-туштан келди. Тууганы келгенине кубаныч салып, учурашып көрүшкөн соң Көзкаман Ороздунун жана анын балдарынын жайын сурады. Ажыбай алардын орустан олжо бөлүштүрүүдө окус кеткендигин айтты эле, туугандын кандай өлтүрөт деп Көкчөкөздүн бою жыйырыла түштү. Ага Азезилдин канасы келе калып, акыры сен да ошондой болосуң деп шыбырады. Булардын кезигишкен жери Иле дарыясынын жакын жериндеги Караталдык ой эле. Кайнар суунун бою эле. Көчтүн баарын ошол жерге кондуруп, 2 бээ сойдуруп, тууганым келди деп Көкчөгө салык салдырып, казак менен калмактан 300 жылкы алды. Анысын келген туугандарына бөлүштүрдү. Көзкамандарга Дөң элинен Бозгөй деген кошулган. Жалпысынан Дөң элинен 7 үй, өздөрүнөн 2 үй бар. Уулдардын улуусу Көкчөкөз. Минген Коржоңбоз, кийген Кожоймо деген тон. Асынган мылтыгы Чотала, ичкен ашы Атала, көтөргөнү кызыл туу. Калмакта өскөн бечаралар бетин жуубай ботала боюнча. Кийимдери кара көө, кишисинин көбү жөө. Көйнөк дамбалдары кирдегенден чириген. Катындары кийген торгун тубары да тозоң баскан эмедей тоз-тоз болгон. Тил билбегенден Көзкаман буларга дуңчу болду. Ырамандын ыр-чуулу үйгө сүйүнчүгө чабылды. Ошол азып келген тууганды көрмөк үчүн айылдагылар жөнөп калышты. Уйду үкүр, жылкыны морун, 4 дегенди койрун, айгырды ажыр, төөнү тебин, эчкини чигин деп калдыр-кулдур, балдыр-салдыр сүйлөгөн жаңы туугандын кебине айылдагылар айран таң болду. Кыргыз деп айтар жери жок, кыргызча айткан кеби жок. Кас-мус калмак Кытайдан жигин айрып билбеген тууганды тосуп алуу үчүн Каныкей канча мал союп абакем деп ызаттап аттан түшүрүп, колун бооруна алып күтүндү. Бир баланы учкаштырып, бир баланы өңөрүп алган Үсөн Каныкейдин ызатына ыраазычылык билдирди. Каныкей берген 9 тебиң 90 малды талап алышты. Уугу узун, түндүгү кичинекей калмак үйүн тигишти. Көкөрү көк заңгел, түтүнү алынбаган, чаначы ирип-чириген, чарасы катар-катар кир болгон, казаны канча эли көө болгон. Айтор урунган идишинин тазасын табууга мүмкүн эмес. Айранына туз кошуп жасаган куруту ашаткы болуп калган. Суук жерге көнгөн жандары ысыктан качып көлөкөгө киришти. Чылк жибекке чырмалган, жыгылчудай ыргалган, алтын чөйчөк мандили оң чекеде кырдалган, 30 ором илеки башынан түшпөгөн, боюна бит сиркедей кир жугузбаган Каныкейдин тазалыгына беркилер жактырбады. Элечек деп айтканың илекиче деген сөз. Биз селди деп атайбыз. Парсы эли илеки деп атаган. Татар чалма дейт. Түркү тилде дастар деп аталат. Жуушаңдан келгендер элечек көргөн эмес эле. Эсмустун элинде, тундрага жакын, Бээжиндин түн жак четинде болгону 2,5 ай жай көргөн. 10 айы бүтүн суук жерде өскөн Самайытке жакын Дондун журтунун кыял жоругу Кытай менен барабар. Бирок Кытай да мындан таза эле. Каныкей үйүн тигип, кызматын кылып,
Атканда бээ жетелеп төө алып Кайыптаңдын кызы Карабөрк барды. Булар менен калмакча кажылдашып учурашты. Көзкамандын катыны Сымбат экөө Каныкейди жамандап узун сабак ушакка кирди. Ал учурда эки бээ жетелеп барган тили тажик Акылай булардын кебин жактырбай Каныкейге ыктады. Кыргыздар жаңы келген Көзкамандын балдарына өрлүктөп мал айдап келип жатышты. Манас Көзкамандардын 6 уулуна 6 үй тиктирип, ар бирине 30-40тан мал бөлүп берди. Бирок бул мал Көзкамандын балдарына аздай туюлду. Алар өз алдынча нааразычылыгын билдирип, бири-бири менен күбүрөшүп, Манасты ушунчалык аз мал бергендигине нааразы болушуп, биз муну көптөп салсак болчу да экен деп күбүрөп жатышты. Муну байкаган Каныкей Манаска акырын өзүнчө калганда мынтип эскертти. Калмактын каны сөөгүнө чейин сиңген жайы бөлөк тууганыңдын жүрүм-туруму бузук деп эскертти. Мүмкүн болсо буларды топтоштурбай, ар кай жекке чачыратып жайгаштырса жакшы болмок деп айтты. Манас Ороздунун балдарын ойрон кылган окуяны эскертип, тууганы түгүл тутушкан душман ала албаганын да айтып өттү. Туугандан көп көрүп атасыңбы дегенчелик кылып Каныкейге таарынды. Эгерде мен Үсөндүн балдарын кырсам же ар кайсы жекке чачыратсам, анда менин атыма көлөкө түшөт деп айтты. Каныкей бул оюн туура көргөнү менен, бирок акыры булар туугандан эмес, жамандык кылган душман болорун эскертип турду.